Осло. Тарых. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болду. 5 октябрда Норвегиянын борбору Осло шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 3-күндүк беттештери уланды. Мелдешке 62 кг салмакта катышкан кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова финалга чейин жетип, анда америкалык Кайла Калина Киок Чудо аттуу балбан кыз менен кескелди. Биринчи бөлүктө калыс каршылашка активдүү болбогон үчүн эскертүү берип, кыргыз балбанына 1 упай ыйгарды. Биринчи бөлүк 1-0 эсебинде кыргыз балбанынын пайдасына аяктады. Экинчи бөлүктө Айсулуу Тыныбекова 2 упайлык ыкма жасап, эсеп санын 3-0 айлантты. Буга каршылаштын машыктыруучусу нааразычылыгын билдирип, челлендж баскычын басты. Калыстар видео кайталоодон кайра кайталап көрүп, Айсулуу Тыныбековага дагы 1 упай ыйгарышты. Андан кийин Айсулуу Тыныбекова атаңдашты килемден түртүп чыгарып, дагы 1 упай алды. Беттеш аяктарына 2 секунд калганда Айсулуу Тыныбекова атаңдаштын артына дагы 1 жолу өтүп, 2 упай алып, эсеп санын 7-0 кылды. Жыйынтыгында жалпы эсеп 7-0 болуп, Айсулуу Тыныбекова катары менен экинчи ирет дүйнө чемпиону аталды. Айсулуу Тыныбекова муну менен кыргыз курамасына дүйнө чемпиондугундагы 3-чү медалды алып келди. Буга чейин 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев күмүш, 65 кг салмакта Алибек Осмонов коло байге уткан. Айсулуу Тыныбекова 2019 жылы Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпиондугунда алтын байге уткан. Президент Садыр Жапаров Айсулуу Тыныбекова менен Эрназар Акматалиевти жеңиштери менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчы Facebook баракчасына жазды. Айсулуу алтын кызыбыз. Күрөш боюнча дүйнө чемпиондугуна ишенимдүү жеңишиң менен чын дилимден куттуктайм. Буга улай эле азаматыбыз Эрназар Акматалиевтин дүйнө чемпиондугунда күмүш байге алышы менен да куттуктайм. Бул жеңишиңер жалпы кыргыз элине чоң кубаныч тартуулады. Элибиз сүйүнүп, жетине албай турган чагы деп жазылат билдирүүдө. Өзүм үчүн тарых жаздым. Айсулуу Тыныбекованын мелдештен кийинки видео маеги. Кыз-келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынан алтын медаль уткан Айсулуу Тыныбекова мелдеш аяктары менен чет элдик журналисттердин суроолоруна жооп берген. Балбан кыздын маеги Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун YouTube каналына жарыяланды. Белгилей кетсек, кечээ 5 октябрда кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатынын финалында америкалык спортчу Кайла Мираклды 7-0 эсеби менен жеңип, экинчи ирет дүйнө чемпиону болду. Тыныбекова журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, машыктыруучусу аны мактаганын айтып, бул балбан үчүн өтө маанилүү экенин белгилеген. Эгер машыктыруучум менин жеңишиме канаттанса, анда бүтүндөй кыргыз эли ыраазы болду деп ойлойм. Буга чейин дүйнө чемпиону болсом, эми экинчи ирет дүйнө чемпиону аталдым деген ал. Кыргызстандык балбан финал биринчи-экинчи кармашка караганда жеңилирээк болгонун айтып, бул мелдешке жакшы даярданбаганын белгилеген. Олимпиада оюндарынан кийин 1 айга чукул машыккан эмесмин. Негизи эле дүйнө чемпионатына жакшы даярданган жокмун. Аны машыктыруучуларым да байкашты. Бирок ага карабай колдоо көрсөтүштү. Даярдыгыма карабай мүнөзүм менен жеңишке жеттим деп ойлойм деген Тыныбекова. Балбан кыз эми Парижде өтчү оюнга даярдык көрөрүн айтып, өзү үчүн тарых жазганын кошумчалаган. Чек арага чектеш жайгашкан облуста жаңы шаарча пайда болгон. Мында турмуш ыргагы өз нугунда жүрүп жатат. Жаңы турмуш баштагандар кыргыз-тажик чек арасындагы жакынын жоготкон жарандарга деп салынган. Ошол учурдагы кандуу окуяда 12 жаштагы Мадина тажик тараптын чыгарган огунан каза тапкан. Анын элесине арнап жаңы шаардын атын ыйгарышкан. Карачат Азамжан кызы 2 кызы менен жаңы бүткөрүлгөн үйгө көчүп келип жашап жатканына 10 күн болду. Бир чети жаңы үйлүү болгонуна сүйүнүп турса, бир жагынан жолдошун жоготуп кайгырып турат. Бул үй берилгенден бери келип жашап атабыз. 10 күндөн ашып калды. 2 кызым менен келип жашап атам. Буюрса 3-үчүсүн күтүп атабыз. Бардык шарттары жакшы экен. Газ
бүт эмеректер менен берилген. Жылуулук боюнча дагы бардык шарттары жакшы. Отопление бүт эме менен камсыздалган. Бирок эми бир эле ошончо эмен берсе дагы жолдошумдун ордун баса албайт. Кыздарым эмеси баары бир атасы жок. Эми шүгүр дагы ушунчалык өкмөт бизде эме болбосо жүрөт элек, демек кызым менен эме кылам деп. Тажик тараптын кол салуусунда кээ бири атасынан, кээ бири баласынан ажырап, ушул күнгө чейин үйлөрүндө ый токтой элек. Карачат сыяктуу жакынын жоготкондор акырындык менен бул шаарчага көчүп келе баштаган. Балам 26-да өттү. Экте бала калды. Бири 15 күндүк, бири 1,5 жашар эди. Ana yani 5-6 ay olup atadı ötkönüge. Hazır köçüp gelip, içine neme kılıp, barıp gelip, yaşap tırsın devap geldim de hazır. Nasiyam var, ben doğulu var iken, baya balam ölüvezi yok. Madina şarçası 5 hektar жерге түптөлдү. Шарчанын ички көчөсүнө асфальт төшөлүп, жарыктандыруу системасы орнотулган. Мындагы турак жайларда жашоо бир топ жеңил. Анткени имараттын ичинде заманбап шарттары каралып, үйлөр 4 бөлмөдөн туруп, ашканасы жана ажаткана ичинде орун алган. Таза суу, жылытуу тутум орнотулуп, бардык тиричилик буюмдары менен камсыздалган. 36 турак үйдүн курулушу май айында башталган. Май айында башталып, 2021 жылдын сентябрь айында бүткөрүлдү. Шаарчанын аты Мадина шаарчасы болуп ат коюлду. Ал Баткен шаардык кеңешинин депутаттарынын макулдугу менен турак үйлөрдү Каганат Инвест жоопкерчилиги чектелген коому жана SMA Group курулуш компаниясы тарабынан курулуп бүткөрүлдү. Ар бир үйдүн айланасы 6 сотук жери менен бул үйлөр 9 балга жеткен жер титирөөгө туруштук бере алат. Мындан сырткары шаарчага эмкана, балдар бакчасын куруу пландалууда. Чек арадагы куралдуу кагылышууда 36 кыргызстандык каза болгон. Аларга турак жай менен камсыз кылуу президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашкан. Нурзат Кабулжан кызы, Жыргал Абдижалил уулу, 7-канал, Баткен облусу. Айрым партиялар менен кыймылдар намыс жана тартип коалициясын түзүп, парламенттик шайлоого бирге бармай болду. Коалицияга Ар намыс, Улуттар биримдиги, Кыргызстан элдик демократиялык саясий партиясы жана мекендештер, элдик көзөмөл, мекен сакчысы кыймылдары кирген. Бул маалыматты Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов тастыктады. Анын айтымында партия лидерлери Феликс Кулов, Мелис Мырзахматов, Артур Медетбеков жана кыймылдын жетекчилери Дмитрий Федоров, Кубанычбек Исабеков, Саитжан Эратов, Айбек Турганбаев 4-октябрда келишимге кол коюшту. Тизмеге 2-3 партия кыймылдын мүчөлөрү кирет. Ушундай принцип менен барабыз. Бир гана улуттар биримдигинен болбойт, деди Кулов. Жогорку кеңеште финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору четке кагылды. Мындай чечим 5-октябрда парламенттин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында кабыл алынганын депутат Дастан Бекешев ырастады. Комитеттин жыйынына мыйзам долбоордун автору Самат Ибраев катышкан эмес, бирок депутаттар маселени кароону уланткан. Улуттук банк менен экономика жана финансы министрлиги каршы пикирин билдирген. Добуш берүүдө жыйынга катышкан депутаттардын дээрлик баары каршы добуш беришти. Мындан соң жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Макешев дүйнөдө блокчейн технологиялар, анын негизинде финтех долбоору өнүгүп жатканын белгилеп, ушул багытта мыйзам долбоорун иштеп чыгууну Улуттук банкка сунуштады. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана банктар жөнүндө мыйзам долбоору Кыргызстанда финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү карайт. We'll be right back.